Шайлоочулардын тизмеси шайлоого 10 күн калганда жабылат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаттары бүгүн шайлоочулардын тизмесин түзүлүшү жана шайлоо күнү идентификациядан өтүү процесси менен таанышкандай белгилүү болду. Буга чейин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоочулардын тизмесинде күмөндүү жагдайлар бар экенин парламентте айткан эле. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. 11 декабрда өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум өткөрүүдө шайлоочулардын тизмеси такталып бүтө элек. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, бүгүнкү күндө тизмелер жаңыланууда. Тизмелер 10 күн калганда жабылат. Идентификации в плане комплектности оборудования он не изменился, он такой же остался, только за исключением одного комплекта. Мы включили сюда дополнительно это камера, которая была использована для биометрической регистрации, она до сих пор используется. Мы просто ее адаптировали, чтобы исключить какие-либо ручные вмешательства со стороны операторов по идентификации и голосованию. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоого катышууда парламенттик шайлоо учурундагыдан да жаңы ишеничтүү системаны киргизип жатыптыр. Буга чейин эле жаран биометриялык маалыматты же паспортундагы идентификациялык номеру менен добуш берүүгө кирсе, бул жолку да паспорт жана биомаалымат менен гана кирүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Биометриялык маалыматтарын жарандар 25 ноябрга чейин тапшырышы керек. Бул жерден көрдүңүзбү мынакей? Биринчи биз муну менен идентификация алганда адамдын сүрөтү чыгат. Аналитик сүрөтү. Манжасын салганда бул биометрик камера. Манжасын салганда жашыл болуп күйөт фон үч. Мисалы үчүн шайлоочу кайра келди. Биринчи жолу өттү идентификацияны кайра. Повторно еще, да? Повторно. Карусель. Карусель токтоду. Көрдүңүзбү, кызыл менен күйүзөт. Это стоп, да? Да. Өткөнкү местный шайлоодо адам келди, мына Дастанцага окшоп өттү. Жаш бала экен, өтүп барып шайлап чыгып баратканда ушу бир жакта наблюдательдер ошол аял баланы кармап алып сүрөп келишти. Сүрөттө башка киши, тиги бала башка болуп чыкты. Колунда паспорту тиги кишиники экен. Жана сүрөттөгү кишиники экен. Кирип шайлап чыкты. Биздин коллегабыз айткан, мен кошулат элем. Кызыл күйүп атабы же мындай күйүп атабы, совпадение болобу? Бул сигнал берсе, себеби телевизордо анан адамдын жүзү баягы өтүп аткандар баары нары-бара өтөт. Наблюдательдер алардын жүзүн көрбөйт. Жергиликтүү кеңештерге жаран кайсыл жерде катталып паспорт алса ошол жерден гана добуш бере алат. Ал эми референдумга форма 2 менен катышууга болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы билдиргендей, 2 иш-чара үчүн 2 башка урналар коюлат. Тизмени каттоо кызматы камсыз кылат. У него, вот, например, приходит в избирательный участок, у него прописка другая, но он есть в избирательной списке. Он будет голосовать или нет? Во-первых, чтобы прописка другой был, попал в этот список, практически исключается. Потому что он попадает только по этому адресу. Мы осуществляем только один принцип. Где паспорт указан, ID-карта, там он голосует. Тизме демекчи бир үйгө бир канча адам катталып алгандар аны тактоодо чыгып жатканы белгилүү болууда. Мы провели анализ по Октябрьскому району, все 50 участков. Мы сделали по адресно. Вот мы вам вручим вот эту бумагу. Здесь вот на один адрес сажается минимум 5 человек. Кыргызстанда 2 миллион 865 миң 335 шайлоочу бар. Булар 11 декабрь күнү референдумга катыша алышат. Ал эми 22 шаардык кеңешке 2 миллион 545 миң 807 шайлоочу добуш берүү укугуна ээ. Утвердите список. Передаете. Он не изменится. Он будет меняться. Он окончательно прием заявлений со стороны избирателей завершается 26-го, за 15 дней до дня голосования. Нет, вот после 26-го я имею в виду. После этого у нас 5 дней. 5 дней на обработку. И 10, то есть за 10 дней до дня голосования, это получается... Вот в эти 5 дней не будет такого, что с Сокулука приехали, 1000 избирателей включились туда. Это как-то мы должны зафиксировать это? Или как это сделать? Болот Абдыжапаров, Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.